жетимчилик, жокчулуктун азабын тартып кыйынчылыктарга моюн бербей кыргыз сүрөт өнөрүнө чоң салым кошкон улуу сүрөтчү Гапараитиевдин колунан жаралган чыгармалар дүйнөлүк деңгээлде бааланып, улуу сүрөтчүлөр тарабынан мыкты пикирлерге арзыган. Гапараитиев 1912-жылы Ош облусунун Кара Суу районундагы Төлөкөн айылында туулган. 1932-жылы Кыргыз институтун бүтүрүп, 1932-34-жылдары Жалал-Абад педтехникумунда мугалим болуп иштейт. 1935-38-жылдары Москвадагы 1905 жылдын элесине аттуу көркөм сүрөт окуу жайында билим алган. 1934-жылдан тартып СССРдин Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын 1-республикалык көркөм сүрөт көргөзмөсүнүн катышуучусу болгон. 1941-45 жылдары улуу ата мекендик согушка да катышкан. Айтиев тарткан атанын портрети, Түштүк кызы деген туңгут чыгармалары көпчүлүктүн көңүлүн бурган. Туулуп өскөн жеринин сулуулугу, өз жерин чексиз сүйгөн сүрөтчүнү кайдыгер калтырган эмес. Ал бара-бара тоо арасында малчылардын, талаада эмгектенген дыйкандардын арасында көп болуп, кыргыз жерин, анын эмгекчил элин даңазолоонун үстүндө иштей баштайт. Көлдөгү кайык, боз үйлөр, фронттон кат, бакта терүү деген пейзаж сүрөттөрү анын келечегине көптү үмүттөндүргөн. Гапараитиевдин Чапандар, Ысык көл, Кыргыз деңизи аттуу сүрөттөрү үчүн Кыргыз СССРнин мамлекеттик сыйлыгына да токтоо болгон. Айтиевдин пейзаж жанрындагы чыгармалары абдан көп. Анын сүрөттөрү 1934-жылдан бери республикалык, союздук, эл аралык көргөзмөлөргө коюлуп келе жатат. Айтиевдин кыл калеминен жаралган чыгармаларын Москвадагы жана шериктеш мамлекеттериндеги сүрөт музейлеринен көрүүгө болот. Сиздер биз айткан убакта бүтүрө аласыздарбы? Эмне үчүн бүтүрбөйбүз? Бүтүрөбүз, ой өрүшүбүз, кыял чабыттарыбыз башкалардыкынан кем эмес, Исхак Разакович. Анткени театрга келген адамга улуттук операнын жүзү көрүнүп туруш керек. Кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү, Советтер Союзунун эл сүрөтчүсү, Гапараитиевдин сүрөт өнөрүнө кошкон салымы жогору бааланып, ага социалисттик эмгектин баатыры деген ардактуу намы, Ленин ордени, ардак белгиси ордендери, бир нече медалдар менен сыйланган. Сүрөтчүлүк өнөрдүн сыйкырчысы атка конгон Гапараитиев 1984-жылы каза болгон.